Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы биотехнологиялык институттагы бул жабдуулар өткөн кылымдын 50-60 жылдарында алып келинген. Жапайы жана колго багылган жаныбарларды иликтеп изилдөөдө илимпоздордун ишин алдыга жылдырып, жаңы ачылыштарды жасоодо салымы зор. Убакыттын өтүшү менен ушул гана институт заман талабына ылайыктуу аппараттар менен жабдылып, үй жандыктарынан өндүрүлгөн азыктар менен ДНК анализдерин иликтеп жатат. Бирок Улуттук Илимдер Академиясынын бардык институттары ушундай акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, жетишкен шартта иштейт деп айтуу кыйын. Эл аралык донорлордун колдоосу менен айрымдары гана жаңыланбаса, материалдык техникалык базасынын дээрлик 80% эски бойдон. Мындан улам адистер академияны жоюп, карамагындагы институттарды жана чарбаларды багыттарына жараша жогорку окуу жайларына өткөрүп берип, өнүктүрсө болоорун белгилешүүдө. Же болбосо каржылоону 3-4 эсе көбөйтүп, окумуштуулардын иштөөсүнө шарт түзүү зарыл. Биз билим илимдин баарын кетирип ийип, улам бирөө келип башкарганда дагы мына 3 президенттин тегереги башкарабыз деп, алар дагы билим илимге көп умтулбай, өзлөрүнүн деңгээли менен ылдый түшүрбөйдү да. Азыр мына илгерки Ленин айткандай, кухарка может править государством деп илгери бир айтып койгон, ошонусун турмушка ашырып атабыз да азыр. Академиянын курамындагы институттарды жождорго өткөрүү менен ачылыш жасоо мүмкүн эместигин мекеменин президенти Мурат Жуматаев белгилейт. Себеби университеттер студенттер төлөгөн контракттын негизинде каржылангандыктан аны ачылышка жумшоо мыйзамга каршы келет. Учурунда Илимдер Академиясы каржы эң көп бөлүнгөн тармактардын катарында болгон, азыр жылда каралган акчасына жараша жан сактап жатат. Кыргызстандын окумуштуулары жаңы табылгаларды ойлоп тапканы менен продукциялары дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бере албай жатканы маалым. Буга бир эмгек акынын аздыгы кедергисин тийгизүүдө. Мисалы биздин кээ бир институттар, физика институту, машина таануу институту, башкалары ошо бир жаңы иштеп чыгуулары бар болчу да, колдонула турганчы. Ошондой эле иштеп чыгуулар бүт дүйнөдө болуп атканда. Андан кийин кээде карап көрсөк, бүт дүйнөдө болуп аткан эмелер арзан болот экен да. Анан биздин ишкерлер биздикин карап отурбай эле башка Кытайдыкын же башканыкын кабыл алып атат. Демек, конкуренция аябай күчөдү. Биз ошо конкуренция учурунда абалында иштегенге даяр эмес экенбиз. Өлкөдөгү илим жана билим тармагындагы башкы борбор өз тарыхында 2 жолу жабылып калуу коркунучунан өткөн. Эгемендүүлүктү алган жылдары экономикалык кыйынчылык бул тармакка да кедергисин тийгизген эле, Акаев өзү илимдин кишиси болгондуктан өзгөчө көңүл буруп, оор учурдан алып чыгып кеткен. Академияны жаап салуу маселеси 6 жыл мурун Атамбаев тарабынан да көтөрүлгөн. Бирок окумуштуулардын кийлигишүүсү менен сунуш артка кайтарылган. Илимпоздор илим билим тармагына өзгөчө көңүл бөлмөйүн, саясий, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес дешет. Андыктан Улуттук Илимдер Академиясына жасалган өгөй мамилени токтотуп, мамлекет каржылоону көбөйтүп, материалдык техникалык базаны жакшыртууга олуттуу көңүл бөлүшү зарыл. Бүгүн күн сайын илим өнүгүп атат, технология, айрыкча жаңы технология. Мына ошол жагынан жабдыдан начар да. Эгерде мамлекетибиз мезгил менен болуп турган айлыгын өтө көбөйтпөсө дагы, ушул жаңы каражаттарды техникалык берип турса, заманбап мезгил менен үзөңүлөшүп кеткенге жакшы өбөлгө болмок. Мына ушулардан кемчиликтер жок эмес. Академияга быйыл бюджеттен 390 миллион сом каралган. Каржы каатчылыгынан улам 70 миллион сому кыскартылып жатат. Калган акчанын 260 миллиону эмгек акы, техникалык тейлөөгө коротулса, калган 60 миллион сому илимий изилдөөлөргө жумшалмакчы. Жаңы жабдууларды сатып алуу пландалганы менен ал кыял бойдон калды. Бир жагынан биздин коомчулуктун айтканда туура, илим эмне кылып атканын биз билбей атабыз депчи. Бирок илим баягы мурдагыдай эле күнүмдүк аракеттерин көрүп атат, белгиленген каражаттын ченеминде. Анткени менен өткөн кылымда Токен жана космонавтика тармагында ачылыш жасаганга жетишкен Улуттук Илимдер Академиясында азыркы кезде дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы нерселер ойлонуп табылбаса дагы, унаа куруу, химия, айыл чарба жана биотехнология тармагында майда барат биринцерин ачылыштар жасалууда. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдымомутов, Нью ТВ.